Бүгүн биз Бириккен Жүрүктөр кайрымдуулук фонду тарабынан жыл сайын өткөрүлүп келе жаткан «Бир адамдан бир көчөт» акциясына катышуу үчүн Гегети капчыгайына жолго чыктык. Гегети капчыгайдын сулуулугуна суктанып алып, көчөттөрдү жакшы ниет менен тийип баштадык. Бул арада аба ырайы тим эле керемет. Жігіттер 3 метр чытаңыз, 3 жақтан чытаңыз. Баса, Бириккен Жүрөктөр кайрымдуулук фондун Кыргыздын мыкты уулу Медербек Жалилов мырза ачкан. Эч кандай коммерциялык максатты көздөбөгөн бул уюм өз ишмердүүлүгүн мыкты деңгээлде улантып бара жатканын баса белгилеп, микрофонду Медербек мырзанын өзүнө узаттым. Biz бүгүн Бириккен Жүрөктөр коомдук фондунун ишмердүүлүгүнүн алкагында Гегети капчыгайында көчөт тигип жатабыз. Карагачы кандай кереметтик кыргыз жер бар. Биз аны да андан да көбүрөөк көрктөндүрөлү деп жашылдандырып жатабыз. Бүгүн бул жакта экинчи жылыбыз. Былтыр бул жерге 4000 көчөт тиккенбиз, мөмөлө дарак. Азыркы учурда 2000ге жакын көчөт тигилип атат. Буюрса бул жерде Кыргызстандын сакурасы калалы деген үмүтүбүз бар. Бул жердеги мөмөлүү дарактар гүлдөгөн кезде ушул Япониядагыдай гүлдөгөн сонун бак болот. Жыл сайын Японияга сакурага келген туристтердин кирешеси 6 миллиардка жакын акчаны түзөт экен. Эгер бир Кыргызстаныбызда ошол бош жаткан тоолорду ушундай гүлдөтүп, жашылдандырып алсак, биздин дагы Кыргызстаныбыз туристтердин көңүл чордонуна ээ болуп, туризм менен киреше таап, ошол мөмөлүү дарактардан түшкөн жашыл экономикадан киреше таап, кыргыз элибиз миграцияга кетпей, ошол бош жаткан миңдеген, миллиондогон гектар жерлерибизди өздөштүрүп, өзүбүз Кыргызстанда эле байып жашасак болот деген ишенимдебиз. Биринчи ошонун бир өзүбүздүн колубуздан келген иш аракетти жасап, 2 жылдан бери ушул иш чараларды өткөрүп жатабыз Кыргызстан жашылдандыруу боюнча. Андан соң талаанын тамшанткан таттуу тамагына курсакты кампайтып, кайрадан сулуулукка суктандык. Президентибиз Садыр Жапаровдун демилгелеген Жашыл Мурас компаниясынын негизинде биз дагы ошону улап Бириккен Жүрөктөр коомдук фондунун атынан көчөттөрдү тигип атабыз. Келиңиз, сиздер дагы биз менен көчөт тигиңиздер. Бизге көмөктөш болуңуздар, жашылдандырууга салым кошуңуздар. Баарыңыздарды жашылдандырууга, көчөт тигүүгө чакырабыз. Ошентип бир катар уюмдардын, ыктыярчылардын башын бириктирип жаткан Бириккен Жүрөктөр кайрымдуулук уюмуна ыраазычылык билдирип Бишкекке кайттык. Жол бою тыгындын бар экенин сездирбей, Ички иштер министрлигинин кызматкерлери коштоп барды. Кыскасы, уюштуруу мыкты болуптур деп үйгө кубанып кайттым. Ар бирибиз жарандык милдетибизди аткарып, бак тигели. Bir adamdan bir göçöt. Kırgızistan!